мыйзамдарыбыз таптакыр эмне деген мыйзам түшүнбөй койдум мен. Бу милицияларга, прокуратурага, тиги министрликтерине чейин жазып жаттым. Айылдагы бир мафиялык топ тууралуу. Эч кандай бир тергөөчүлөрдүн иш аракети, кайра бу жабыр тарткандарды кыйнашат экен да улам чакырып. Атигилердин далилдүү фактылары бар, көргөн уккан адамдар, күбөлөр бар айтып атса да билбейм, иш чара көрүшпөйт эч кандай. Баары тең же байланып калганбы, баары сатылып калганбы, ошондуктан мындай бир антты мыйзамдаштыргыла деп бир кичине ыр жаздым. Ошого назар буруңуздар. Жетсе да колуң булутка, элиң менен бийиксиң, эли жериңди унутпа. Өз көмөчүңө күл тартпай, эл менен жет бакыт ырыска. Кыянаттык кылба мамлекеттик жумушка. Бийликтегилер милдеттүүсүңөр, көйгөйүн элдин угушка. Кыйналгандарга көңүлүңөрдү бурушка. Мекемеңерге баргандын жүрөктөрүн жылытса, текеберленбей кабыл алып турушса. Бийликтегилер кызматты эмес жоопкерчиликти сезип, бийликке эл көйгөйүн чечкени келдим дешип. Иштешсе ак кызмат этип, андай болбой жатат, өздөрүн түшпөс хандай сезип, карапайымдарды каалагандай эзип, текебердиктери жетчү чегине жетип, кылмышкерлери жатса да кармалып кызматтарынан кетип, баары бир коррупция токтобой жатат өсүп. Элдин ишенич үмүттөрү жатат өчүп. Анткени көздү май басат тура чоң кызматка барганда бекип. Сабак болбоду, койбоду, революциялар деле таасир этип. Шиши толгондо былыктары чыгууда тешип. Андыктан бийликтегилерге антты катуу алдыруу зарыл, балким сестенет уурдагандан жешип. Ошондуктан бийликтегилерге манастагыдай аяусуз ант алдырууну мыйзамдаштырып бекит. Мисалы, уурдасам таштагыла, көзүмдү чукуп, колумду кесип деген сыяктуу да. Манаста өтө оор анттар айтылган. Биздин Садыр Нуркожоевич деле түрмөдө жатканда берген анты бар. Эгер 2 жылда мамлекетти көтөрө албасам, ала той антына элди чакырып балтага башымды коем деген сыяктуу. Мына ушундай анттарды киргизиш керек да мыйзамдарга. Антпесе таптакыр мыйзамдарыңар болбой калыптыр. Мен бул уже башымдан өттү да. Рахмат, бөлүшүп коюңуздар.